Салыкты убагында төлөй албай калып, өсүп кеткен үстөк пайызын жоюу боюнча мыйзам долбоору Соцфонд тарабынан тиешелүү комитетке келди. Бирок эл өкүлдөрү тарабынан бир топ сындар айтылып, артка кайтаруу боюнча чечим кабыл алынды. Себебин эл өкүлдөрү белгилүү мекеме ишканалар бар экенин билдиришип, айрымдарын аттарын да атап өтүштү. Шампан комбинат 1 миллион 600. Кока-кола Ботлерс. Успешное, процветающее предприятие. Зачем мы их награждали? Мы им здесь медали даем в комитетах. 2 миллиона 300. ОСО дейт. ОСОлордон бери списывали. Это я считаю сейчас только крупные предприятия, да? Анан жашыл чабир компаниялар дейт. ОСО, СКАП, Восток, булар кимдер? Мамлекеттин аркасы менен ким жыргап атат мекен? 2008 жылы бир эле ошол эме список боюнча 66 миллион 252 компанияга списание болуп турсаң да. Соцфонддун башчысы тизмелерди тизмектеп, алардын арасында такыр эле ишин жүргүзө албай калган айрым мекемелерди айтканы менен эл өкүлдөрүн ынандыра албай бир топу бара болду. Бул жерде сиз айтып аткан компаниялардын эми ар бир компания ар кандай ситуацияда болот экен. Мисалы бул жерде хозрасчетный мамлекеттик ишканалар да бар, крестьянский фермерский хозяйстволор да бар. Сиз баягы списоктун аягына карасаңыз, бул канчалык пенясы начисление болгон, анан ошону основной төгүп берген ошолорго жараша. Ошолорго жараша төгүп берген да. Айыл өкмөттөрү бар бул жерде. Мына бул жана сизге берген список боюнча это списанные финансовые санкции на 66 миллионго финансовый списание болгон, но бирок ошол эле убакта ошол 252 төлөөчү 81 миллион, почти 82 миллион сом суммасында негизги карыздарын төгүп берген. Ушул 252 карызкор. Депутат Искендер Гайыпкулов салыкты кечиктирип төлөгөндөрдүн үстөк пайыз акчаларын жоюп салуунун жолун издебей, тескерисинче ишке себеп болгон жетекчилерди же тиешелүү кызматкерлерди жоопко тартыш керек экенин билдирди. Азыр бардыгы ойлоп калдылар. Лучше төлөп жүрөсөм болот деп. Төлөп жүрөсөм, на 5 жылдан мага дагы жеңилдик берет. Дагы кетет деп. Анан экинчиде мен түшүнбөйм, могу министрликтердин суммаларын сиздер списание кылганыңыздар. Биз бул жерде бюджет менен бардык сумманы бекитип беребиз, министрликтердики. Кантип министрликтер соцфондго отчисленияны убагында кылбайт. Аларды просто за это сильно надо наказать. Себеби бул непосредственный человеческий фактор. Бул жерде бюджетте каралган акча турат. Бюджетте убагында которуш керек. Эгерде ошол тышкы иштер министрлиги башкалар убагында которбосо, непосредственно министр жооп бериш керек да бул маселеге. Эл арасында айтылып келген айрым ишкерлерди салыктан коргоп келгендердин башында жогорку жакта бирөө турат деп айтылып келгендигин эл өкүлү да кыйыр түрдө айтып өттү. Эмнеге добросовестный ишкерлер иштейт экен, а недобросовестный болсо ошо келип туруп соцфонд менен же мындай анча-мынча лобби аркылуу деген чоңдорго чыгып алышып анан ушуну списать этип коюшат экен да. Бул эмне деген? Это открытое лобби, да, чёрным по белому написано. У кого есть доступ к определенным структурам, они могут себе, значит, списать 7 раз за 28 лет. Это же неправильно. Меня, например, глубоко возмущает. Ну, вообще турамес, да? Ана бир кичинекей фирманы списать этпейсиз да. И бияктан мындай күнгө чейин барасыздар. Частная компания АВПД Чин Фи, китайская компания, 1000 сом списали, 900 сомов списали, ОСО 1200 сомов списали. Вы что, издеваетесь над государством, что ли? И такие процедуры еще кагазды менен алып мен уялган адамдарга таң калам да. И ошондойлор берип атышат. Любой, кто захочет, может сюда подать. То есть любой, у кого есть доступ к членам правительства, к депутатам, соцфонду, значит, может пересылап турбай список. Аны ким тандайт экен, мне интересно, комиссия. И могу комиссияда отурган кайсы бети жок адамдар ушул комиссияда тандап болуш керек. Ал ортодо аталган мекеменин башчысы агынан жарылып, эл өкүлдөрү өздөрү токтом токуп берип, кайра өздөрү четке каккандыгын элдик медиага билдирди. Кошумчалай кетсек, бул мыйзам долбоору керек экенин дагы бир жол баса белгилеп өттү. Ошол пениялар убагында начисление болгон да. Анан мыйзам долбоору мыйзам чыкканда булар ошол моментте мисалы пениясы менен келаткан пениясы 10 миллион сом, мисалы может быть анда 5 миллион пения бар болчу. Биз эми аны мен точно айта албайм, азыр анын кагазтарын көтөрүп туруп айтыш керек. Анан мыйзам чыккандан кийин алар основной суммасын төлөп койгондон кийин соответственно калган пениясы остаток пения на тот момент калдыбы, ошону списать эттик. Мисалы бул ушундай мыйзам да. Бул обязательно мисалы жазылып калган морекинкин алып салабыз деген мыйзам эмес. Бул ким основной төлөп койду, анан пениясы бар болсо,
ошол пенясын списание кылабыз деген. Мен бул жерде тилекке каршы депутаттар кээ бири туура эмес кабыл алып, кээ бири туура кабыл алып атат. Бирок мыйзам долбоору негизи туура мыйзам долбоору болчу. Бул жогорку кеңештин токтому менен өкмөткө буйрук катары, токтом катары берилип, тапшырма берилип, анан биз ошол тапшырманы аткаруу максатында иштеп чыгып алып келгенбиз. Бул боюнча эки тараптын тең канчалык бир деңгээлде туура жактары көрүнүп турганы менен салык болобу же соцфонддогу төлөмдөр болобу коомчулукта ар түрдүү сын пикирлер айтылып келет. Маселен, акыркы учурда белгилүү сайттардын бирине чыккан иликтөө да мисал болуп берет.